Коомчулукта айтылган сын пикирлерге карабай реформаны уланта берем. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев айтканын министрликтен билдиришти. Менин иш ыкмаларыма карата коомчулуктун кыжырдануусун түшүнөм. Кээде эмоцияларымды кармай албай калаарымды моюнга алам. Бирок силер дагы мени түшүнгүлө. Мен кооз сүйлөй албайм. Биздин медицинага кейиштүү абалда. Туурабы? Бул тармакта медицина ишкерлери менчиктештирип алганы жалганбы деген министр. Ошондой эле ал көп жылдан бери медицина тармагындагы көйгөйлөрдү, аймактарда медиктердин жетишсиздиги, заманбап жабдыктардын жоктугу, мамлекеттик лабораториялар иштебей турганын санап өткөн. Мындан тышкары ал ар бир адам каржы ресурстардын жетишсиздигинен сапаттуу медициналык жардам ала албай келерин кошумчалаган. Мен саламаттыкты сактоо системасына чиновник катары эмес, практик катары келгем. Бардык нерсени кооз сөздөр менен белгилөө үчүн менде практика жок. Мен көп сүйлөп, аз иштегендерден эмесмин. Мен үчүн сөздөн мурун иш маанилүү. Биздин медицинада чыныгында эмне болуп жатканын көрүп жүрөгүм ооруйт. Менин методдорум ороо экенине кошулам. Күн сайын биздин медицинанын абалын көрүп, эмоцияны кармануу кыйын. Мурдагыдай кооз отчетторду көрсөтүп отура берсем чындап эле жакшы болот беле деген Бейшеналиев. Мындан тышкары ал Исманкуловго дагы токтолуп, реформаны ишке ашырып, медицина тармагын заманбап жана жеткиликтүү кылаарын кошумчалаган. Баары Бейшеналиев Исманкуловду кууп жатканын көрүштү. Анын себеби эмнеде экенин унутуп калышты. Мамлекеттик каражатка, мамлекеттик имаратка коммерциялык оорукана курулган. Ал эми ооруканалар жетишпей турган чакта ушул убакыттын ичинде Исманкуловго жеке бизнесин түзүп, насыяны кайтарып берүүгө эмне тоскоол болду? Жок, ал чоң кызматтагылардын колдоосуна ээ болуп, жакшы иштеп, каражат тапкан. Мен коомчулуктун ар кандай сын пикирлерине карабай реформа жасайм. Медицина тармагын заманбап жана жеткиликтүү кылам. Жарандык активисттерди, жаштарды медицина жаатын анализдеп, саламаттыкты сактоо тармагын жакшыртуу үчүн биригүүгө чакырам деген Бейшеналиев. Буга чейин Бейшеналиев көздөн микрохирургиясы клиникасынын жетекчиси Алмазбек Исманкулов менен телефон аркылуу байланышып, 3 сааттын ичинде клиниканы бошотуп коюуну айтканы бар. Булак Суперкейжи. Ысык көлдө айыл чарба тармагын өнүктүрүү үчүн $30 миллион инвестиция тартылат. 18 мартта президенттин Ысык көл облусундагы ыйгар мукуттуу өкүлү Алтынбек Сулайманов жана Кореянын Хансонг компаниясынын жетекчиси Ким Сонг Чан облустун айыл чарба тармагын өнүктүрүү багытын талкуулашты. Бул тууралуу өкүлчүлүктүн басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, Ким Сонг Чан 3 жыл ичинде айыл чарба тармагына $30 миллион инвестиция салып, Ак Суу районуна ири МТС курууга даяр экенин айтып, долбоор менен тааныштырды. Ага ылайык 3 жыл ичинде районго 100 дана трактор алып келүү максатталууда. Ошондой эле кайра иштетүүчү завод жана логистикалык борбор курулат. Биз жаңы идеяларга ачыкпыз, жаңыча иштөөгө дайындарбыз. Башкы максатым Ысык көл облусун өнүктүрүп, туризм гана эмес, айыл чарба багытына дагы басым жасоо. Учурда жаңы технологияларды колдонуу менен бул багытты өнүктүрсөк болот. Ак Суу районунда былтыр картошканын түшүмү 250 000 тонна болгон. Эгерде өрөөндү жана техниканы жакшыртсак, түшүмдүүлүк артат. Аны кайра иштетсек, киреше 4 эсе көп болот, деди облус жетекчиси Сулайманов. Булак Кабар Кейжи. Сирияга алып баруу максатын көздөп, жалдоо иштерин жүргүзгөн чет элдик жарандар кармалды. Сириядагы согуштук аймакка кетүү максатында жалдоо иштерин Кыргыз өлкөсүнүн аймагында жүргүзүп жаткан чет элдик жарандар кармалды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык алар 1995-жылы туулган НШМ жана 1998-жылы туулган РТС аттуу жарандар болгон. Азыркы учурда УКМК эл аралык террордук уюмдардын ишмердүүлүгүнө тиешеси бар башка адамдарды дагы аныктоо боюнча ыкчам иштөө иш-чараларын улантууда. Булак Суперкейжи. Кыргызстанда мектепке 1-класска электрондук каттоо 11 апрелде башталат. 2022 жылдан тартып Кыргызстандын бардык жалпы билим берүү уюмдарына 6-7 жаштагы балдарды кабыл алуу маалыматтык система аркылуу жүргүзүлөт. Бул тууралуу билим берүү жана илим министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Булак Кабар Кейжи. Республикалык ок атуу чемпионаты жыйынтыкталды. Ички иштер министрлигинде Мелентиевдин жаркын элесине арналган 3 күндүк чемпионат жыйынтыкталды. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. 2022 жылдын 18 мартында ички иштер министрлигинин Динамо спорт комплексинде башталган республикалык ок атуу боюнча 3 күндүк чемпионат жыйынтыкталды. Чемпионатка катышкан 15 команда граната ыргытуу, калашников жана Макаров куралдары менен ок атуу, ошондой эле биатлон спортунун түрлөрү боюнча күч сынашып,
жыйынтыгында татыктуулар тандалды. Катышуучулардын көрсөткүчүн эсептөө менен байгелүү орундардын ээлерин аныктап, биринчи орунду Ички иштер министрлигинин Атайын багыттагы полко, экинчи орунду жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы жана үчүнчү орунду Ички иштер министрлигинин ички аскердик курамынын командасы жеңип алды. Жеңүүчүлөрү кубок, диплом жана акчалай сыйлыктар менен сыйланышты. Булак медиа центр. Джо Байден менен Си Цзиньпин Орусиянын Украинага кол салышын талкуулашты. АКШнын президенти Джо Байден менен Кытайдын лидери Си Цзиньпин видео байланыш аркылуу сүйлөшүп, Орусиянын Украинага кол салышы жана ага карата Бейжиңдин позициясы жөнүндө сөз кылышты. Ак үйдүн маалымдашынча 18 марттагы сүйлөшүү 2 саатка жакын убакытка созулду. Сүйлөшүүнүн башка деталдары айтылган жок. Анын алкагында АКШнын мамгатчысы Энтони Блинкен брифинг учурунда Байден сүйлөшүүдө эгер Кытай орус агрессиясына колдоо көрсөтсө, анын арты оор болоорун эскертмек деп айткан. Кытайдын тышкы иштер министри кабарлагандай, Си Байденге Украинадагы согуш мүмкүн болушунча тезирээк аякташы керектигин айтып, НАТО өлкөлөрүн Москва менен диалог курууга чакырган. Кытай менен Орусия акыркы жылдары эки тараптуу мамилелерин жандантып жатышкан. Ошого байланыштуу Бейжиң Москванын Украинага кол салышын ачык айыптай алган жок. Бул Вашингтондун кооптонуусун жараткан. Жакын арадан бери Орусия Кытайдан аскердик жардам сурап кайрылганы тууралуу маалымат тараган. Москва муну төгүндөгөн. Энтони Блинкен 14 мартта Кытайдын тышкы саясат боюнча башкы кеңешчиси Ян Цзечи менен жолугушууда эгер Бейжиң АКШ Орусияга салган санкцияларды буза турган болсо, анын кесепети болоорун билдирген. Орусиянын президенти Владимир Путиндин Донбасстагы калкты коргоо тууралуу билдирүүсүнөн кийин орус аскерлери 24 февралда Украинага басып кирди. Ошондон бери Украинанын бардык аймактарында аткылоо жана бомбалоо уланууда. Эң чоң чабуулдар Киевте, Харьковто, Мариупольдо жана Львовто жасалды. Жүздөгөн адамдар каза болду. 3 миллиондон ашык адам өлкөдөн чыгып кетти. Булак Азаттык KG. Доллардын куну кайрадан көтөрүлдү. Өлкөдө $1 баасы кайрадан 100 сомго жетти. Саат 15:30 алынган маалыматка ылайык, коммерциялык банктарда АКШ валютасын сатып алуу 96 сом 71 тыйындан 97 сомго чейин, сатуу 99 сомдон 63 тыйындан 100 сомго чейин болууда. Ал эми Улуттук банктын расмий сайтында доллар 104 сом 42 тыйын деп көрсөтүлдү. Аба ырайы тууралуу синоптиктердин билдиргенине караганда 20 мартта Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан-чачын болот, отоолордо каар жайт. Абанын температурасы чөйрөнүндө түнкүсүн 1,6 градуска суук болсо, күндүз 1,6 градус. Таласта түнкүсүн 2,7 градуска суук болсо, күндүз 0+5. Баткен, Ош, Жалал Абад тубандарында түнкүсүн -1 +4, күндүз 8-13 градус. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -4 +1, күндүз 1,6. Нарын облусунда түнкүсүн -5-0, күндүз 1,6. Бийик тоол аймактарда түнкүсүн 14-19 градус суук болсо, күндүз -2 +3 градус болот. Бишкекте түнү менен мезгил менен суугар жайт, абанын табы түнкүсүн 1-3 градуска суук болсо, күндүз 4-6 градус.